Түз эфирде конокто Мирбек Иманбеков. Туулган жыл күнү 1985 жыл 25 ноябрь. Туулган жери Талас облусу Кара Буура району. Билими Бибисара Бишеналиева атындагы искусство институтун аяктаган. Үй бүлөлүк абалы үй бүлөлү бир ул бир кыздын атасы. Популярдуу урлары таластык кыз, сүйүүнүн керемети, түнк жүрөгү жана башка. Ассаламу алейкум, Супер KG порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде түз эфирде конокто белгилүү ырчы Мирбек Иманбеков. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз студиябызга. Мынакей Мирбек мырза, сиз Таластан келдиңизби же Бишкектен келдиңизби? Кичине эфир алдында кечип калдыңыз да. Ушунун жол жобосун айтып өтөлү, түшүндүрүп өтөлү. Биринчиден ассаламу алейкум деп сурашып алалы, амандашып алалы. Бишкекте эле болчумун, эми азыр убакыт деген учкан куш дегендей бат эле өтүп кетип атат. Көп нерселерге дагы жетишпей, кол бошобой. Анан эми болгон аракетимди жумшап, ал жака шашып ушуп баягы келип калдым. Кудайга буйрса. Жакшы, анда бизде эфирдин шартын мен түшүндүрүп өтөйүн. Эфирге келген конокторго ойготкуч суроолорду беребиз. Мен сизге бул жактан суроолорду камдап койдум. Мектепти жакшы эле окусаңыз керек. Орто. Университетте аяктагансыз, анкетаңыздан азыр көрдүк. Ойготкуч суроолор. Мен сизге 13 суроо камдадым, чекесинен узата берейин. Өрт коопсуздугу кызматынын телефон номери 101. Туура. Добулбас деген бул эмне? Добулбас деген бул урмай. Урмаспап, туура. Чоң кишилердин жүрөгү орто эсеп менен канча грамм? Анысын билбейт экен. 250-300 грамм экен. Кыздарды кайсыл гүлгө салыштырып комплимент айтабыз? Гүлдө, роза гүлдөрдөн баштап. Дагы ырларда кездешет. Орхидея, Жок, кызгалдак. Кызгалдактарды коебуз го. Бүткүл дүйнөлүк эркектер күнү кайсыл айда белгиленет? Эркектер күнү 23 февралда. Ал жок, жоокерлер. Жоокерлердики, 19 ноябрь экен. Сиздин туулган күнүңүзгө жакын экен. Манас эпосунун биринчилерден болуп ачкан казак окумуштуусу бул аны билбейм. Чокон Валиханов. Логикалык суроо, канча айда 28 күн бар? Канча айда 28 күн бар. Бир эле айда. Канча айда 28 күн бар, Февралда эле. Бардык айда бар да. Логикалык суроолор бардык айда 28 күн бар экен. Убакыт бүттү. Ошентсе дагы сиз бардыгына туура жооп бергенге аракет кылдыңыз. Бул жерден сизге 7 суроо берилиптир. 7-үнүн сиз 1, 2, 3, 4-өнө туура жооп бериңиз. Азамат 4 деген баа коелу. Келиңиз, анда чекесинен суроолорду узатып баштай берели. Ударник деген сөз да. Ооба. 4 эле ударник. 4 окуңуз демек. Эң алгачкы суроо Мирбек мырза. 18-10 сандар менен келиптир. Мирбек байке саламатсызбы? Ырчы болгум келип жүрөт. Ачык айтыңызчы, ырчылык менен жан бакса болобу же дыйканчылык эле кылганым оңбу дейт? Экөөнү тең кылса болот, колдон келсе. Колумдан келип турса, ырласа дагы болот, дыйканчылык дагы кылса болот. Эки эмес көп нерселерге жетишсе болот. Эң негизгиси баягы көңүл керек да, каалоо керек. Каалоо болсо баарына жетишет. Дыйканчылыкка деле шык керек да, кантип суу карыш керек, кантип чабыш керек дегендей. Аны баары эле билсе керек, кыргыз элдин баары. Баары эле. Ырчы болгум келет дейт. Анда жол көрсөтүп коюңуз, ырчы болуш үчүн эмне кылса болот? Каяка барыш керек, эмне кылыш керек дегендей. Ырчы болуш үчүн өзүнүн негизи ушул музыкалык окуу жайларды бүтүүгө аракет кылыш керек. Ошол жактан барып билим алууга аракет кылыш керек. Баягы нота тааныш керек дегенде. Анан өзү эле уланып кетет, ошол жактарга аралашса элечи. Сиз Бибисара Бишеналиева атындагы университетти аяктаган экенсиз. Жатаканада жашадыңыз беле? Жатаканада жашаганбыз. 2 жыл, 3 жылда жашадык. Сонун жашоолор өттү. Баягы студенттин жашоосун көрдүк дегендей. Ошол жактан эми ошол музыка окуу жайына барып тапшыргандан кийин ошол жактан башталды да, баягы эл менен таанышып, аралашып, анан ушул шоу-бизнеске ошол жактан жолго аттандым десем эч жаңылбайм.
Демек кичинекей кезиңизде эле ырчуу болгуңуз келип, музыкалык окуучага тапшыргансыз. Ооба, кичинемден эле кызыгып жүрчүмүн музыкага негизи. Кичинемден эле ырдап эле, инструмент көрсөм эле жармаша калып эле дегенде. Үйдө Ямахаңыз бар. Ямаха жок, эми баягы комуз, аккордеондор баягы көтөрүп келип калат үйгө. Алар баягы ырдап эс алып коюп койгондо мен барып ала калып, анан кийин тойлорго жанагы Ямахалардын кайерден музыка чыкса ошол жерде мен болчумун. Билишимче сиздин аталашпы, инилериңиз дагы музыкадан аябай шыктуулары бар да, бирок атын билбей турам. Ооба, негизи эле тууган жактан менде көп эле бардыгы эле музыкага жакын. Агаларым бар. Бардыгы аккордеон, комузда ырдашып, баягы элдерге кызмат кылып жүрөт да, айылда. Анан ошоларда көрүп дагы жакын болдум окшойт. Отуштарда Жалаң Мирбек Иманбеков Ооба. ырдап койчу дегендер. Келиңиз андай кийинки суроого өтөлү. 33-58 сандар менен аяктаган номерден келди. Учурунда сен Султан Садыралиев аябай жакшы эле келе жаткансыңар. Силерге продюсер жарашпай калдыбы же бирөөлөр атайын бут досту кадимкидей буулуп калдыңар, ачык айтчы дептир. Учурунда чын эле аябай популярдуу болгонсуздар да. Сиз, Султан Садыралиев, Акбар Сүйүнбаев деген. Ооба, Кудайга шүгүр. Жакшы нерселерди өткөздүк, жакшы күндөрдү өткөздүк. Анын баардыгы эл менен чогуу болду, эл дагы күбө буга. Эми бут достуулар эч кандай болгон деле жок. Мындай ачык айтсамчы, анан эми мүмкүн өзүбүз кичине чарчандыкпы. Анан кийин эми бир эле ырчылык эмес, айтып эле жүрөбүз баягы интервьюларда. Үй бүлө, баягы жашоонун башка жагы да болот да. Баягы кулисанын аркасы дегенде. Аркасында да жашоо бар, ошол жактарды дагы аралашып, жашап, чечип дегенде көп жоопкерчиликтүү көп нерселер бар. Ошолордун баарын эл катары аткарып келатабыз. Чарчадым деп калдыңыз. Неден чарчадыңыз? Атактуулуктанбы же чыгармачылыкта иштеп жүрүппү? Учурунда көп кыдырып койдук окшойт да. Гастролдо көп кыдырып жүрдүк, ошолдон дагы чарчандык. Анан эми кечкер эле ырдай бергенден да чарчайсың. Ырчы болом деп атпайбы? Анан ошого дагы совет баягы ырчы болсо жыргап эле ырчылар жыргап эле жүрөт деп. Андай эмес, анын кыйынчылыгы да бар. Ал кыйынчылыгын дагы жеңе билгенге аракет кылыш керек. Даяр болуш керек дегендей. Эми учурунда өзүбүздүн жумушубузду кылдык. Өзүбүздүн жумушубузду кылдык, мындан ары да кыла беребиз, акырындап. Эми кээрлер айтат мисалы, кайра мурункудай жандан чыкпайсыңар депчи. Анан эми кайра мурункудай жандан чыкканга мен айтат элем, мындай эми жандан кайкы барабыз эми. Жандан бердик го. Көтөрүлө турган жерге чейин көтөрүлдүк. Эми бардыгы эле ошолмойдон түп-түз кете бербейт жашоодо. Жана айткандай кулисанын арка жагы бар дегендей. Мындан ары эми жөн гана жакшы ырлардан чыгарып, бир калыпта тегиз өмүр бою ырдап кете берсе болот. Айтып атпайсызбы ошол жол ачып алдык. Чарчадык деп жанан көп эс алып койгон жоксуздарбы? Тыныгуу көп болуп калган жокпу? Тыныгуу көп болуп калды. Көп болуп калды. Бирок эми өзүңүзгө байкалдыбы ошол нерсе? Байкалды, анткени мага суроолор көп келет. Эмнеге ырдап чыкпай калдың, эмнеге чыкпай атасың деп көп эле келет. Анан ошолордон байкаса болот. Эми мүмкүн баягы каалоом, өзүм айтканда каалоом мурункудай болбой аткан чыгар. Эргүү келбей атат балким, жакшы келбей аткан чыгар. Ошол себептерден окшойт деп. Эргүү керек келиш үчүн эмне кылыш керек? Дем күч, бирөөдөн түрткү, стимул керекпи? Каяктан алат эргүүнү? Эргүүнү берип эле жатат, эл берип жатат. Эл берет. Бир турган достор берип жатат дегендей. Анан эми ошол эргүүнү өзүң топтошуң керек. Өзүң топтоп, өзүң ошол эргүүнү чогултуп алып туруп, анан кийин чыгарыш керек. Эми ал өзүмдөн чечилет. Аны мен сыр катары жашыртырайын. Эргүү эртерээк келсин дейли, дагы кийинки суроого өтөлү. 21-30 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Айылга качан кеттиңиз эле? Айылда
өскөнүңүз менен шаарга, сахнага көнүп калдыңыз да, айылдын жашоосуна көнүш кыйын болгон жокпу? Балдарыңыз шаарга кетеличи дештиби дептир? Балдарыңыз менен, үй бүлөңүз менен кеткенсиз да айылга? Айылга ооба, үй бүлөм менен кеткем. Эми айылга, шаарга көнүп калдың, айылга кантип жашап атасың деген эле суроо да бул. Ооба. Айылда чоңойгон баламын да мен. Ооба. Айылда чоңойгом. Айылда мисалы шаарда мен 10 жыл жашасам, айылда мен 20 жыл, 18 жыл жашагам. Ооба. Айырмасы бар. Аяктан төрөлүп өскөм. Ал бүт жагы баягы ташы тааныш дегендей. Ал жактан эч убакта кыйналуу же болбосо бирдемсолуу жок. Ал жакта кадимкидей эле өзүмдүн бардык туугандарым менен, туугандарым, ата-энем менен чогуу болуп, баягы мурункудай эле да, баягы наоборот эстейсиң күндөрүңдү, басып жүргөн күндөрүңдү, кичинекей кезиңди эстейсиң. Балдарым болсо эч кыйналган жок, анткени мен ойлойт элем, мен айтат элем да, наоборот жактуу болуш керек. Айыл жактуу болуш керек. Анткени бул жакта жашап жүргөндө этажкадан көп чыга албайт да. Сыртка чыга албайт. Ээн эркин ойной албайт. Ал жакта сырттан кирбейт үйгө. Бул жакка келсе, наоборот чыгалычы, эшикке чыгалычы деп баягы эшикке чыгып ойнотуп, калашынча ойнотуп келсең деле болбойт да. Кичине үйдө нары бери чуркагандан кийин кайра эле эшикке чыгалычы дей берет. Тигил жак ээн эркин да, негизи айыл негизи жакшы. Эмне себептен айылга кетип калдыңыз? Себеби ата-энем баягы өзүңүздөргө деле интервью бердим эле. Аны элдин бардыгы эле окуса керек. Кыскача айтып өтөлү, түз эфирде көрүп аткандарга болсо. Анан кийин себеби ошол ата-энем Караш үчүн барып атам. Эми бир эле айылда эле болуп калып аткан жокмун. Колдон келсе, бул жакта иштерим болуп калса, бул жакка келем. Ошко чакыруу болсо, ошко барам. Мурункудай эле кыдырып эле жүрөм, бирок жашоом айылда да. Эми кичүү болгондон кийин жоопкерчилик бар экен. Ата-энени кароо бул бардыгынын башында болсо керек. Анан эми ошол милдеттерди азыр аткарып жүрөбүз. Айылдын жашоосу жагып, тиги Кытайдын тамагы эмес, үйдө өзүңүз даярдаган, келинчеңиз даярдаган тамактарды жеп, стресстен чыгып, айылдын жашоосу өзүнчө эле таза дегендей, шаардын ызычысынан алыстап. Огороддон жейсиң, багыңан жейсиң, бардыгы натуралдуу. Кийинки суроого өтөлү анда. 66-14 сандар менен аяктаган билдирүү келди. Учурда уулуңузда, кызыңызда бар. Кыз бала менен уул баланын айырмачылыктарын айтып бериңизчи. Кайсынысы атага жакын болот экен дейт. Бул адамдын өзүнөн го деп ойлойм. Эненин өзүнөн же болбосо атанын өзүнөн өзүнө баланы жакындатуу экөө тең, бирок мага жакын. Анткени энеси баягы тыйып турат да, эне да ай минтпе, ай тигинтпе деп, мен болсо көп унчукпайм. Мени менен көчөгө чыкканды жакшы көрөт, мени менен базарга барганды жакшы көрөт, магазинге барганды жакшы көрөт. Мамасы менен барса, мисалы ал көп нерсени алып бербей коет. Эркине койбойт. Эркине койбойт. Анан кийин өздөрү айтып калат. Мамам менен эч жака баргыбыз келбейт деп, кичинекей да. Канчада азыр? Кызым 3-класс болду, балам 6-га чыгат, мартта Кудайым буйрса. Анан эми баягы кыз киши чоңойгондон кийин баары бир энесине жакын болуп калат экен. Анткени баягы билбейм, бул айыл заттык бири-бирине болгон сырдашы, мамилеби, билбейм, ошол азыр кызым энеси менен көп сүйлөшөт. Менден акыл сурап, мен баягы бир нерселерди сурап калса кайрылат. Балам болсо менин жанымдан чыкпайт. Кыз дагы күйүмдүү деп коет го атага. Кызым күйүмдүү. Мен баягы кыздуу болгондон кийин көп жерлерден байкайт экенсиң. Мисалы, жөн гана уктап калсаң, үстүң ачык уктап калсаң, келип үстүңдү чыгып коет. Өзүнчө керемет да. Ден соолуктуу болсун. Кийинки суроого өтөлү. 46-64 сандар менен аяктаган билдирүү экен. Мирбек Арким өз жумушун кылганы жакшы го дейм. Менимче сен дыйкан эмессиң, сен ырчысың, ошондой жаралгансың дейт. Ар кайсыга алаксып энергияңды корото бербей, ырчылыктын үстүнөн эле катуу эмгектенгениң оң эмеспи? Балким ошентип көрөсүң дептир.
Бул нерсе мындай советине дагы рахмат. Дыйканчылык менин колумдан келбейт, чынында мен барып айыл бар ойлоп эле кетмен чабып иштеп аткан жерим. Акта азыр бардык техниканын өнүккөн заманы. Суучусу бар, баягы акчылар бар дегендей. Көзөмөлдөп койсоң. Көзөмөлдөп эле карап коем. Эми бул айылга баргандан кийин мен жөн эле жат болбошум керек да. Анын бардыгын ошончо барып эле ата энемди эле карап отура бербейм да. Ошолордун бардыгын карап, иштетип, көзөмөлдөп, бул эл кылып келаткан эмгек да. Эл кылып аткан эмгек, алдан эч убакта кете албайсың. Наоборот, ошол жака барып, ошол нерсени өзүнчө карап иштетүү дагы, ошодон бир нерсе жыйынтык чыгарсаң, бул өзүнчө дагы эргүү да. Мисалы алганда, жакшы болсо, колуман келет экен деп өзүң сыймыктанып жыргап каласың. Анан эми мен негизи ырчылык менен эле алектенем. Мен ойлойм өмүр бою ушул менен эле алектенем деп. Ырчылыктан башка дагы ал жакта дыйканчылыктан башка дагы жумуштарым бар. Аларды эми кененирээк айтпай эле коеюн. Өзүнчө акча табуу жолдору. Анын өзүнүн учуру келет мүмкүн да. Ошол багы чыгармачылыкка киришип жатып, шоу бизнеске аралашып жатып, ойлодуңуз беле айылга кайтып барам бир убакта деп? Ойлогом. Билчүмүн, мен кичүү болгондон кийин мен буну ар дайым туюп жүрчүмүн. Айылга барам, анткени ал жакта бардык нерселердин бардыгы менин башыма келерин түшүнүп эле жүрчүмүн. Анан убакыт келди мына. Баягы ата энем өзү чакырды дегендей. Келем депчи. Ата энем деле мени келтиргиси келген жок. Мисалчы айылга алып баргысы келген жок. Алар деле түшүнүп турат. Алар деле билип турат, бирок өзүм дагы болбодум да. Барайын депчи. Десем анда кел анда деди. Андан кийин бардым. Жакшы. Кийинки суроого деле 55-34 сандар менен аяктаган WhatsApp номеринен келди. Мирбек мырза, саламатсызбы? Азыр жигиттерди келинчеги жакшы багып койсо эле толмоч болуп формасын жоготуп ийишет. Сиз спорттун кайсы түрү менен алектенесиз? Келбетиңизди көзөмөлдөп турасызбы дептир. Эми баягы качкага барып, баягы тренировочный залга барып, онтип качаться этпесем дагы, албетте айылда өзүнчө баягы газетадан көрсөңүздөр керек. Бактарактын арасында көл бар жанымда. Ошол көлдүн жээгинде чуркайм да, суу сактагыч жерде. Үстү сонун тегиз жер, ошол жерде чуркап коем эртең менен. Баягы күнүмдүк көнүгүүлөрдү кылып турам, баягы отжимание эмне керек. Ошоларды кылып турам. Аябай деле өзүмө мындай спорт жагына машыгып карабайм деле. Бирок жаш кезимде спорттун ушул күрөш, эркин күрөш жагында күрөшүп калгам. Канча күрөшүп жүрдүңүз? Мектеп 5-классымдан баштап 11-классымга чейин. Жакшы эле күрөшкөн турбайсызбы? Азыр анча-мынча кишиге алдырбайсыз. Кудай сактасын. Кийинки суроого өтөлү анда. 87-88 сандар менен аяктаган WhatsApp номеринен келди дагы деле. Атактуулар кенен жашай алышпайт, аларды айылга кетип калыптырго, такси айдап калыптырго, ажырашыптыр, ичип кетиптир деп сөз кылышат. Ошондон улам таанымал, атактуу болуп калганыңа өкүнгөн учурлар болбойбу дептир. Өкүнгөн учурлар болбойт. Эмнеге дегенде, бул үчүн кичинемден максат кылгам. Мен таанымал болом, ырчы болом. Баягы ырдайым, элге жакшы ырларды, элге кызмат кылам деген максатым бар болчу. Ал нерсеге жеттим, жеткенден кийин эч убакта өкүнбөйм. Наоборот, мага атактуулугум мага көп жерден жардам берет. Азыр дагы жардам берет. Азыр дагы чакыруулар болобу? Таластын ичинде тойлорго барып атасызбы? Таластын ичинде тойлорго менден башка аякта ырчылар көп. Ырчылар жок. Жок. Өзүнүн таластын өзүнүн таланттуу ырчылары бар. Жергиликтүү. Эми анан баягы ал жакта мындай айтканда мага конкуренция жок. Анан ал жакта тойлор көп. Тойлордон эле бошобойм сезон учурунда. Быйыл айрыкча көп чакыруулар болду.
Кудайга шүгүр, жакшы тойлорго барып ырдап, кызматымды кылып жүрдүм. Ушундан улам суроо жаралды. Менде борборго келбей эле ошо талаш жергесинде эле чыгармачылыгыңызды улантууга мүмкүнбү? Мисалы алсак, Айгерим Расул кызы түштүк жергесинде биздин Ош шаарында жүргөн бир топ ырчыларыбыз өзүнүн чыгармачылыктарын улантып атат дегендей. Ооба. Улантууга мүмкүн. Мүмкүн, албетте. Баягы эми таласта чынын айтсам, бул Бишкектегидей борбордогудай студиялар жок. Клип тарта турган жерлер жок. Өзүнүн телевидениялары бар, өзүнүн баягы, бирок мындай деңгээлде эмес да. Келип кетип иштесе болот. Келип жаздырып, клипти тарттырып, анан кайра кетип жашай берсе болот. Эки жакта тең. Талас алыс эмес, таласка 4-5 сааттык жол. Кечкере баягы бир жериңе кечкере каттай берсең жакын болуп калат го. Мага жакын эле. Кийинки суроого өтөлөм да. 40-46 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Учурда атактуулугума зыяны тиет деп үйлөнгөнүңүздү жашырганыңыз жөнүндө укканбыз. Учурунда дейт. Ошондо кантип жашырып жүрдүң? Жашырууну үйрөндүңөрбү? Мирбектин аялымын деп эч кимге айтпа деп макулдаштыңарбы? Кыргызстан кичинекей эле го, кантип билбейбиз. Билгизбей жүрдүңүз деп. Ушул кызык дейт, Чын эле кантип билгизбей жүрдүңүз? Мен негизи эле вообще эле билгизбей коеюн деген оюм бар эле. Негизи эле. Айтпай эле коеюн деген. Айтпай, баягы үй бүлөмдү элге чыгарбай, көрсөтпөй коеюн деген оюм бар эле. Бирок тилекке каршы болбойт экен. Сиздер сыяктуу агенттер көп экен. Ар кайсы тараптан чыгып олтуруп, айла жок, чыгууга туура келди. Эми мен үй бүлөмдү даңазалап баягы көрсөткүм келген эмес. Жөн гана тынч эле жашасын депчи. Алардын атактуу болгонун мен каалаган эмес. Каалабайм да. Мүмкүн кызым балам чоңойгондо атактуу болсо болот, бирок келинчегимдин атактуу болгонун каалаган эмес элем. Анан ошончо баягы териштик баягы эми туура айтат бул жакта Кыргызстан кичинекей эле. Мен бул нерсени баягы мем алсачы, үйлөндүңбү десе, эгер билип калып, мен жөн гана ооба деп үйлөндүм деп эле айтып коймокмун. Бирок ага каршы болбой калды, ага жактан сүрөттөр чыгып, ар нерселер чыгып кетти. Анан Макулдашуу боюнча. Жок, кандай макулдашуу боюнча? Эми аялымын деп айтпа деп айтып атпайбы, макулдаштыңар беле деп. Бирөө сурап калсачы. Жок, келинчегим менен макулдашканбыз. Келинчегим менен сүйлөшкөнбүз. Ал деле өзү каалаган эмес. Мен тынч эле жашайын деп. Өзүң чыгармачылыгын улантыр деген, улантыр деп. Анан эми мен эч убакта бир жерде үйлөнгөн эмесмин деп бир жерде да интервью берген эмесмин. Ал жөн гана ошентип жүрүп эле баягы ошол сиздер тараптардан элге билинип, өзүңүздөр суроо бергенден кийин эл кызыгуу менен сурап, анан ошо менен баягы жашырдуу болуп калды да. Жашырып жүрөт болуп калды да. Негизи мага мындай интервью уларга келгенде сиз үйлөндүңүз беле деп эч ким суроо берген эмес эл жактан. Анткени эч ким билбечү. Бул эми мен жана айткандай Кыргызстан кичинекей эле, бул билинерин билгем, эгер ошондой суроо келе турган болсо, ооба үйлөндүм деп жооп бермекмин, даяр болчумун. Тилекке каршы андай болбой калды эми. Анан кийин көрсөткөнгө жараша биротоло жакшылап көрсөтөйүн деп клипке чейин тартып бердим. Жакшы. Келиңиз Мирбек мырза, эми кичине суроолорду кое туралы дагы оюн ойнойлу. Оюндун максатын эмеске түшүндүрүп өтөйүн. Сиз өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы маанайыңызды көтөрүп, маанайыңызды чөгөрүп, чуркап бараткан адам кылып аткарып беришиңиз керек. Анткени Бишеналиева да актёрдук чеберчиликти дагы үйрөткөн. Актёрдук чеберчиликти этюд деген нерсе дагы бар болчу. Өзүнүн факультети бар бул жагы. Ал жагына мен актёрдук жагына тиешем жок болчу, бирок ошентсе дагы баягы артист болгондо эми бардык нерсени үйрөнөт экенсиң. Өзүнөн өзү элечи. Эми колдон келишинче кылып көрөлү, кандай кылалы мисалы. Таластык кызды азыр биринчи ырдап бересиз. Мындай маанайыңызды көтөрүңкү күлүп, ха-ха-ха дегенде, күлгөндөй кылып ырдап бериңиз.
Кандай кылсак? Күлүп атып ырдап бересиз. Күлүп атып ырдап берейин, Тамшандырган ай деппи? Мына ушундай. Таласты кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай. Күлүп коюңуз. Hayalamdan ay, jaralgandan ay. Sen boldun suluy, talastık kız ay. Эми ушун эле. Ачууңузду келтирип ырдайсыз ушун эле. Тамшандырган ай, Бирөөнү ушуп аткандай болот. таlastık kız ay, suktandırgan ay. Деп коюң. Sulu kızım ey, hayalamdan ay, Жинеңиз келип атат. jaralgandan ay. Sen boldun sulu, talastık kız ay. Жинеңиз келгенде деле сабырдуу адам окшойсуз. Ооба. Эми бир жака шашып бараткандай мындай чуркап. Тамшандырган ай, Ентигип. таласtık kız ay, suktandırgan ay, sulu kızım ay. Ентип калгансыз уже, аба жет. Hayalamdan ay, jaralgandan ay, sen boldun sulu, talastık kız ay. Эми ушун эле ыйлаган немеде образда. Образда көп коп, я. Кайгырып мындай. Таластык кыз ала качып кетти. Сиз кууп баратасыз ыйлап. Тамшандырган ай, таlastık kız ay. Кичине образга киресиз. Suktandırgan ay, sulu kızım ay attın ay. Hayalamdan ay, jaralgandan ay, sen boldun sulu, talastık kız ay. Ay ay ay. Браво. Талантыңызга таазим дагы бир жолу. Кейит бердиң бар. Гейип эле. Кайсы жылы чыкты эле? Менимче бул 2003. Жок, Ой, 2005. 5, 2005. 2005'tin ayагы 2006 уже. Азыр деле ошолорду сурагандар көп болсо керек менимче. Ооба, буну сурагандар көп. Баягы концерт коюп барган жерлерде эми сөзсүз. Бул менин баягы визиттик карточкам да. Булар менен таанылган, булар менен баягы Көп жерлерге көп барасыз. жерлерге барам. Анан албетте буну ырдоого дагы туура келет. Анан сурангандар да болот. Ырдобой койсоң таң калат. Неге ырдобой атат деп. Анан сурана берет да. Сурантпайын деп өзүңүз эле тез ырдап коесуз. Кийинки суроого өтөлү. 89-17 сандар менен аяктаган номерден келди. Кай жактын кулуну экениң деп экен дедиртип ырчылык менен айылыңды тааныттың. Эми материалдык пайда алып келип кичи мекениң жардам кылайын деген ойлор барбы дейт. Кичи мекениңе жардам кылайын деген ойлоруң барбы дейт. Материалдык байлык топтодуңуз. Атактуулукка жеттиңиз. Айылыңызды тааныттыңыз. Эми Кичи мекениңе жардам кылайын деген ойлор келеби дейт. Ойлор келет, албетте келет. Эми ал нерсеге ал өзүнчө бир максат деп айтсам болот. Ага аракет кылып атам азыр Кудайым буйрса. Эми анын өзүнүн убакыт сааты келет, ошол убакыт сааты келгенде колдон келишинче жардамымды берем. Азырынча айыл өкмөт иштеп атат. Азырынча айыл өкмөт иштеп. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. 0-7 сандар менен аяктаган суроо экен. Сахнада жүргөндө, тойлордо же таң атканча ыр жаздырып студияда жүргөн күндөрүңүз болсо керек. Мындайда ырлар күндүз кечкери, мындайда ырчылар күндүз кечкери уктайт эмеспи? Айылда бул режим кандай өзгөрдү? Ал жакта эрте туруш керек, мал жанды суугаш керек дегендей дейт. Туура? Мал жанды суугара турган, мен айттым го, мал жанды айылдын иштерин кыла турган ал жакта өзүнүн жумушчулар бар дегендей. Эми канчага чейин уктайсыз деген суроо берип атат да айылда. Эрте менен эрте турабыз айылда. Албетте ата-энем менен чогуу эле турам, кээ биринде Эрте турганда канчада турасыз? 8-те турасыз. 8-терде турабыз. Анан эми кээ биринде чарчасам уктап калам. Эми ал жакта деле тыным жок, анткени мен айттым го, тойлор көп депчи. Тойлорго барып кеч келем, кээ биринде көбүрөөк уктап калам 10-11ге чейин. Айылда кадимгидей эле эркин. Кысылуу же бирдемсе болду деген жок. Негизи бул жакта мага наоборот ошол нерсе жакты да. Баягы эрте туруп,
эми эрте тур, Эрте жумуш эч бүтөт. болбосо эрте тур дейт го. Эрте турсаң көп жумуштар бүтөт. Ырыска өзүң сергек болосуң. Айылда негизи көп уктай албайсың, анткени абасы таза. Өзүң эле эртең менен кадимкидей канча кечинде канча жатсаң дагы эртең менен уйкуң канып калат. Таза аба жерде ошондой болот экен да. Өзүң деле ойгот эле, көзүң ачылып эле сыртка чыксаң, сонун айрыкча баягы жылуу кездерде, жай кездерде. Кийинки суроо келиптир. Колдонуучу Анеля Капарова деген колдонуучу жазып атат. Саламатсызбы Мирбек мырза? Мен учурунда сизди аябай жакшы көрүп, чыгармачылыгыңызды баалаган көрмандардын бири элем. Сизге деп арнап ырда жазгам, азыр ал кайда калганын билбейм. Чыгармачылыктан алыс кетпеңиз, өзүңүздү колго алып, мурдагы ийгиликти кайра жаңыртыңыз. Аша чапкан көрман кыздарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи, дейт. Аша чапкан көрман кыздарым жөнүндө ырыңызга рахмат. Баягы кайда болсо дагы таап туруп Сактап коюңуз дейсизби? Сактап коюңуз. Бир күнү болсо бир жерден жолугуп калсак, ошолорду ырдап бересиз деген. Аша чапкан көрмандар көп эле болгон. Баягы үйдүн эшиктин алдына чейин барып, таң атпай, эрте менен эрте келет, кечинде кетет да. Эми Үйүңүзгө, айылдагы же? Жок, шаардачы. Шаарда. Эрте менен эрте турсаң деле турган болот. Жок дегенде бир 5-6 осточу да. Көпчүлүгүндө багы унааларынын терезелерин же баллондорун краскалап, жарып кеткен. Менин андай көрмандарым болгон жок. Анткени билбейм эмнегедир сыйлачу деп эсептейм. Сыйласа керек деп. Чындап эле жакшы көрсө керек деп. Анан эми көрө албастык кылып эч кандай зыянчылык келтирген жок мага. Наоборот, ошентип келип, колдоп, баягы эшиктин алып үйүмдүн эшиктерине каттарды таштап, оюнчуктарды таштап, өзүнүн колунан келген белектерди таштап, эшикти тыкылдатып алып качып, Жеңебиз ошол көрмандардын бири эмес беле? Жок, наоборот, мен ошо жеңеңердин көрманы болчумун. Ал кезде. Азыр Ал эч кандай баягы мени өзү чүйдүн кызы болгондон кийин көп чүйдүн кыздар көптөрү баягы Европанын музыкаларына кызыгып жүрөт го. Ошондой кыздардын бири болчу. Анан кийин мен ырдап чыккандан кийин деле аябай деле момт ого Мирбек деген жок. Наоборот, мен ой бурул дедим. Сизди капаланткан жок бул нерсе? Жок, капалаткан жок. Анткени мен өзүм жакшы көргөндөн кийин анын кандай сөздөрү, кандай мамилеси болсо, мен ошого даяр болчумун да. Анан билгем өзүмө көндүрүп алармы. Акыры көндүрүп алам. Азыр угуп калдыбы сиздин ырларыңызды? Азыр угат, угуп ырдап калат ичинен. Сунушта жакшы ырлар болсо мону ырдап чыкчы деп. Жана эле бир ырды айтып атты эле, Ырсыбай Абдыкадыровдун бир ырын айтып атты эле, могу жакшы ыр экен, ушуларды ырдабайсың деп жана эле телефондон айтып атты. Демек багындырып алганыңыз ушул. Ооба, бирок баягы колдоо көрсөтүп турат эң негизгиси. Ошондой эле болсун. Кийинки суроого өтөлү. 60-30 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Жеке концерт берейин деген пландарыңыз барбы? Токтогулга качан келип кетесиз? Же аймактарга гастролдоп жатасызбы дейт. Көптөн бери гастролду токтотком. Көптөн бери чыга элекмин негизи. Анан эми бул чыгармачылык менен бир жакшы иштеп алып, жакшы ырларды чыгарып алып, баягы альбомду кеңейтип алып, жаңы чыгармаларга ошоларды толуктап алып туруп, анан кийин кыдырайын деген ойлор бар эми. Кудайым буйруса, ал күндөргө да жетербиз. Буйруса деп туралы. Токтогулга дагы жетип калат, 92-94 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Досторуңуз менен майрамдап отурганда бирөө сизди гитара менен башка чапкан видеоңузду көргөм. Аны менен чечишип алдыңызбы? Кечирим сурадыбы сизден? Башыңыз жабыркаган жок бошондо, дейт. Ошол суроону жанатан бери күтүп аттым эле. Качан келет деп? Качан келет. Башында эле келет десем, рахмат, келген жок. Башында жакшы сөздөр келди. Эми буга албетте сөзсүз түрдө жооп берейин.
ооба, ал видеолу таркалды. Аны көргөндөр көрүп жетишти. Көрбөгөндөр көрө алса болот. Дагы эле. Дагы. Эми ошондой кырсык болуп кетти. Аны эч ким каалаган эмес. Эми бул достордун арасында, эркектердин арасында Боло берди. болуп жүргөн нерселер да. Мындай нерселер кимдин башынан өткөн жок. Жөнөкөй эле адамдын деле башынан өтүп атат. Анан эми ал досум Досуңуз, албетте досум эмес, айылдык тааныш да эми. Албетте келип кечирим сурады. Видео тарткан адамдар дагы, ошолар дагы келип кечирим сурашып, баягы мени ойлоду окшойт, сотко берет же болбосо тигиндет депчи. Мен үгүттөгөндөр дагы болду, сотко бер деп. Анткени алар да өзүнүн ушундай жазасын алсын депчи. Мен эч кандай оюм болгон жок сотко берүүгө. Анткени алар деле андайды ойлогон эмес, андайды каалаган эмес деп ойлойм. Бул жөн гана болуп кетти баягы. Мынтип бул азыр интернеттен вирус болуп калбоду. Вирустай эле кетип калат да мынтип эле. Бирөөгө тамашалап, муну көрүп көрсөң деп жөнөтүп берди, болду, ошентип эле кантип таркап кеткен өздөрү түшүнбөй калды. Анан эми андай нерсе эми эркектин арасында боло берет экен. Ал нерсе менде биринчи жолу эмес, эми баягы гитара менен жебесем дагы мындай эркектин арасында уш кеткен күндөр болгон. Алар эми видеого тартылбай калган. Анан кийин эми ошол кызуу болуш керек эле, ошо жанагы адам жаныңызда отурган. ооба, кызуураак. Кызуулукка алдырып ошол эми берде видеодон эми аны жакшылап карап отуруп видеодон деле көрүп алса түшүнүктүү эле бардыгына. Анан эми ошол нерсе үчүн дагы ушул элимден кечирим сурап коем. Кантсе дагы баягы өзүмдүн жүрөгүм дагы оорудай аябай. Кыйналдым, ойлондум. Бирок элимден дагы кечирим сурайм ушундай видео таркаган үчүн. Анан мындан ары андай нерселер болбойт деп убадым. Отуруштарга барбайм деп убады. Отуруштарга барам, бирок Видеого тартпагыла деп телефонуңарды чакырып фейс контроль кылып же болбосо салафан алып алып туруп телефондорду чогулуп чыгам бардыгын. Жаныма коюп коелу. Бирок менимче таратып берген адамдыкы дагы туура эмес окшойт. Чогуу отургандан кийин багы коомчулукка жарыялап жибергеничи. Андай да кылбай деле койсо жакшы болмок. Анткени бирок ал бала жаш бала да. Ал видеону тарткан кичинекей окуучу бала. Ал жөн эле баягы мен ырдаганым тартып отуруп эле ошол жерден ошондой болуп кеткен. Анан ал досторуна жөнөтүп алган да. Окуучу балдар билбейт. Атактуу адамды билди дагы жөнөтүш керек деп. Анан кийин жөнөтүп алган, ошодон таркап кеткен да. Ал жерде чоң киши отуруп тарткан эмес. Окуучу бала 7-8 класстын баласы. Мындай кырсык болбой эле койсун, эч ким башына каалабайбыз дейт. Кийинки суроого өтөлүк, Мирбек мырза. 87-96 сандар менен аяктаган суроо келиптир. Баш жабыркаган жокпу дейт. Башыңыз жабыркаган жокпу? Баш жабыркаган жок. Гитара эч кандай эчтемсе болгон жокмун. Гитара сынбаса. Гитара эле сынып кетти. Гитара эле талкаланды. Атак ошо башымда сурап койгонго рахмат. Жакшы. Бул баш эмнени гана көргөн жок дебейсизби? Кийинки суроого өтөлү. Супер KG порталы саламатсыздарбы дейт. Саламатчылык, Мирбек байке, кандайсыз? Москвадан чоң салам. Эмнеге жаңы чыгарма клиптериңиз чыкпай калды? Жаным деген ырыңызды ырдап бериңизчи. Суранам, рахмат дейт. Жаңы чыгармалар эми баягы өзүм чыгарган жокмун чынында. Өзүм бирер чыкты, мисалы жанагы 2 жашка калуу деген ошол акыркы чыгармалардан. Азыр эми Кудайым буйрса жаңы чыгармаларды жазып атабыз. Азыр иштелип атат. Мекен жөнүндө бир ырды жазып атабыз. Жанагы жакында эми Мукай деген бир тоже таланттуу досум бар. Ошол дагы ушул чыгармачылыкка аралашып атат. Ал Мукайды эл көрсө сразу эле тааныйт, баягы сразу сактап калат көзүнөчү. Өзү да таланттуу бала. Анан кийин ошол менен Мекен жөнүндө бир дуэт жазып атабыз.
Андан бөлөк энеме арналган бир обонум бар эле. Ошол обонумду дагы жазып атам. Азыр апам эме баягы кичине ооруп турат. Анан ошол оорусуна Кудайым Алла Таала өзү шифа берип айыгып кетсин. Анан кийин баягы ыр дагы баягы дем берсин деп атайын жаздырып атам. Жакында Кудайым буйрса болот. Келиңиз анда колдонуучунун суранычы боюнча жаным деген чыгармаңызды жандуу үн менен аткарып бересиз. Жаным, бир көрүп ашык болдум сага, жүрөгүмдө от жалындаган. Менин жанымдан кетпечи, мен сенден суранам. Мага жылдызың таза жарык чачкан, сен ойлоп нечен таңым аткан. Жаныма бекем кыссамда кумарым канбаган. Жанымдан кетпечи, мен сенден суранам. Жанымдан кетпечи сен. Браво. Бул негизи ыр казак элиники, которулган. Казак элинен которулган. Бирок бизде сиз аткаргандай хит боло алган жок окшойт, алардыкы. Билбейт экем анысын, бирок жакшы эле угулса керек Казакстанда деле, анткени бул өзү жакшы ыр деп эсептейм. Жакшы ыр үчүн мен дагы жактырып которуп ырдадым. Мага да өзүмө да жагат. Бул ыр менен дагы баягы көп көрман топтогон десем жаңылышпайм. Негизи багы эстрада жылдыздары көбүнчө сүйүү темасындагы ырларды ырдашат да. Бунун менен атактуулукка бат жетсе болобу? Атактуулукка бат жетсе, эми сүйүү темасы жашообуздун баары эле сүйүү болуп атпайбы азыр? Жашообуздун баары ошо сүйүү менен жашайсың да негизи эле. Бир эле баягы эки адамдын ортосундагы болгон сүйүү эле эмес, башка нерселерге, мисалы мекенге, ата-энеге көп сүйүүңү арнай берсең болот. Ошо патриоттук ырларга караганда ошол жеке бир адамга болгон сүйүү менен. Негизи ушул нерселер бат жетет, анан бат сиңет деп дагы айтсак жаңылышпайбыз. Бул нерсеге дагы баягы эл дагы ушул нерсени өзү каалап турат. Мисалы ушундай ырлардычы. Ошон үчүн көп чыгат деп ойлойм. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. 71-23 сандары менен аяктаган номерден келди. Ата-энеңиз канча жашта? Аларды караш үчүн айылга кеттим деп калдыңыз. Бир туугандарыңыз тууралуу айтып бериңизчи дептир. Ата-энем 68-де азыр. 70-ке жакындап калды, Кудайым буйрса. Бир туугандарым бар, 11 бир тууганбыз. Алардын бардыгы үйлөнгөн, жайланган, өздөрүнчө бөлүнүп, өздөрүнчө баягы бала чакалуу болуп, үй жайы болуп, баягы бөлүнүп кетишкен. Кичүүсү болуп ошон үчүн сизди чакырган турбайбы? Айылдан. Ооба. Сизден мурун ким ата-энеңиз өзү эле жашап келген да буга чейин, э? Мага чейин менден улуу агам бар. Ал дагы уже үйлөнүп, өзүнчө баягы үй салып, бөлүндү. Эми жакын эле, ал деле агам алыс эмес. Ошол үйүбүздүн жанында эле үй салынган. Алар келип баягы көмөктөшүп турат, үйгө карашып, тенени караштырып. Кийинки Арти деген колдонуучубуздан келди. Кызганам деген клибиңизде төшүңүздү ачып, киндигиңизге чейин көрсөтүп түшкөнсүз. Ошол маалда мода беле дейт. Мода болсо керек. Баягы бар го, ар бир өзүнүн баягы учуру болот го. Мүмкүн ошондой мода болотса керек. Мен деле ошону карап отуруп өзүм деле неге ошондой ушинтип клип тарттым экен деп да ойлонуп коем. Эми негизи балким продюсердин чечими ошондой болгон чыгар. Ошондой чечимдер болду. Бир эле менин оюм эмес, ал жерде көп баягы клип тарткан адамдардын ойлору бар. Бул чогуу иштелген нерсе да. Эми ал нерсени азыр кылсам, кандай карап көрсөм деле уялам да. Бир четичи.
туура эместей көрүнө берет да өзүмө делечи. Эми дагы меники абийирдүүрөөк. Башкасын айтпай дейсизби? 14:40 сандар менен аяктан WhatsApp номерден келди. Кийинки суроо Нурлан Насип, Нурмат Садыров сыяктуу ырчылар учурда эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, үй салып, патер алып, атактуулугунда кармап келе жатышат. Бир кезде сиздин да жылдызыңыз катуу жан деле, ошол учурда эмне материалдык байлык тапкансыз дейт. Материалдык байлыктан көп эле нерсе табылды. Анын бардыгы айылга коюлган, азырга чейин иштелип келет. Бирок бул жактан баягы жерлер алынган, үй салынып элек. Бул ырчы инилерибиз дагы азаматтар баягы биздин катабызды булар байкап, кайталабай ошол нерсеге аракет кылып атканын дагы баягы билем, түшүнөм. Азамат деп айтат элем буларга дагы алдыда иштерине ийгиликте каалайм. Булардын бардыгы жакшы балдар, таланттуу балдар. Элге ошентип кызмат кылып, баягы өздөрүн жакшы ырларын тартуулай берсин. Атактуулук келгенде эмнелерди байкадыңыз? Эмне өзгөрдү сиздин жан дүйнөңүздө? Жан дүйнөмдө Көпчүлүк айтат жылдыз оорусу менен ооруп, адамдарды тоготпой калат дейт. Дагы бирөөсү болсо атактуулукка ашынган атактуулуктан мисалы башкалар көзүнө илбей калат дейт ошондой. эме мындай да баягы биз 19 жашыбыздан эле уже атактуу болуп баштадык да. 19 жашыңыздан. 19 жаштан. Анан эми ал кезде жаш баласың да. Каны кайнап турган жаш баласың. Ал нерсе көп нерселер болуп кетиши мүмкүн. Болуп деле кеткен, жылдыз оору менен ооруган деле учурлар болгон. Анткени өзүңө сезилбейт. Анан бирөө айтат да. Сен жаман жылдыз оору менен ооруп калсың дечи. Ачык эле айтат да. Анан баягы ал жаш кезекте эми түшүнсө болот да. Кийин азыр карап ошол кезимди элестетип таразалайм да. Анан кийин туура эмес кылган жерлерим болгон экенин деп ойлонуп калам да. Эми ал нерсе жылдыз оорусу кичине эле убакытка чейин эле да баягы ушул нерсе элдер айтып отуруп, сындар айтылып отуруп, өзүнө түзөп тарбиялап коет да. Анан убакыт өткөндөн кийин, көп нерсени түшүнгөндөн кийин кадимкидей эле оорубай каласың. Жакшынакай эле азыр Кудайга шүгүр. Жакшы. Кийинки суроо айыл жөнүндө экен. Айылда эмне менен алек болуп жатасыз? Азамат экенсиз, башкалар шаарга качса, сиз атактуулугуңузду да курмандыкка чалып, айылга кеттиңиз. Бишкекке көчүп келүү планыңызда барбы дейт. Бишкекте деле жашайбыз, айылда деле жашайбыз. Кудайга шүгүр, Кудай бөдө кырсыктан сактасын. Аманчылык болсо эки жакта тең жашаганга аракет кылам. Эми баягы атактуулугуңузду курмандык кылып деген бул туура эмес сөз. Мен эч убакта атактуулугумду курмандык кылган жерим жок. Мен атактуулугумду дагы баягы өзүмдүн ырчылыгымды улантам да. Айыл дагы сонун, Бишкек дагы сонун. Колуңуздардан келсе мен айтар элем, баягы ата-эненин тирүү кезинде сыйлап, ошолорду карап, ошолорду бир бизди кичинекей кезибизде кантип бөпөлөтүп чоңойтсо, биз аларды ошентип бөпөлөтүп алууга милдеттүүбүз, ошолорду кылууга биз аракет кылышыбыз керек. Бишкекте өзүңүз жер алдым деп калдыңыз. Фундаментин куйдуңузбу? Пайдалуу? Фундамент эчтен соо куюп элек, ал жерлер турат дагы деле. Эчтен соо куюп элек. Эми баягы ойлор ар кандай келет. Бишкектен баягы этаждан үй алгым келет, же болбосо ошол жака үй салгым келет. Анын бардыгы чечиле элек. Эми ойлонуу жүрүп атат, өзүнүн убагында болот ал нерсе. Азыр батирде турасыздар демек, э? Азыр батирдебиз, ооба. Тажатта ийген жок беле ошол учурда баягы айылга кеткенче батирге көчүү, батирде туруу. Тажаткан учурлар болгон. Көпчүлүк айтат го батирде жашаган эми акчаң болсо, батирде эле өзүң үйүңдөй болуп калат. Акчаң болсо, анан эми акчасы жоктор кыйналышы мүмкүн да. Баягы квартплат келген сайын нягыларын билбей эле жүрөгүң сыгылат. Андай сезимдер да болгон менде. Баягы бирок акчаң болсо эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Баягы алдын ала төлөп коюп, кенен кездер жашай бересиң.
Ар бир айылдан келген адам билет болуш керек батирде жашоону, көчүп барды. Кийинки суроо 0090 менен аяктаган номерден келди. Мирбек байке саламатсызбы? Мен сиздин айылдаш иниңиз болом. Жеңем клубника малина айдап сатып жүрдү эле өздөштүрүп кеттиби дептир. Бул нерсени өздөштүрүп кеткен, ооба. Бул нерсеге жакшы нерсе экен бул. Клубника, малина дегендер. Демек айылда. Айылда ооба өзүнүн бир мындай бир 30-40 сот жеринде эгилген бул нерсе. Бул нерсени эми Кирешеге бир булагы ооба. Эми бул нерсе менен баягы өздөштүрөм дегендер дагы көп. Ошону кызыккандар көп. Анан келип азыр ошол келинчеги менен советто сурап калды. Демек ошол айылда жеңем биринчилерден болуп малина клубника тиктиби? Биринчилерден болуп эмес, мындай тиккендер көп. Болгондо сатса болоорун, акча тапса болоорун көрсөтүп койду окшойт, Көрсөттү. Жакшы, азыр деле тигип жыл сайын өстүрөбү? Ооба, жыл сайын эле каралып ошентип баягы үйдө неберелер бар, кичинекейлер бар. Ошолар менен тергенди жакшы көрүшөт. Футболда тергенден да жегенден кызыл-тазыл болуп келип калышат. Жакшы. Кийинки суроого өтөлү. Суроолор келди экен, азырынча күтөлү. Бул жакта менимче сиздер баягы сахналаш досторуңуздар шерни өткүзүп жүргөнсүздөр, Айылга кеткенде ал өзгүлтүккө учураган жокпу? Жок, учураган жок. Өзүбүз жолугабыз деген учурда атайын белгилеп биз келебиз. Эми аларды чакырып атам быйыл, Кудайым буйрса, Таласка барып бир сонун жаратылыштын койнуна барып бир эс алып кеткиле деп. Бул жака келип турабыз, алар чакырганда шеринебиз кадимгидей эле уланып атат. Жакшы экен. Мурдагы Султан мырза менен багы мурдагы достор деп айтайынчы, ошондой эле азыркы мамилеңиздер ошо бойдон сакталып калды. Ооба. Өзүнчө бандалар эле ба? Ооба. Азыркы мамилебиз мурдагыдан дагы бир өзгөчө болду, анткени ата болуп, бала чакалуу болуп, балдарыбыз өздөрүнчө ойноп, жыргашып, баягы шан шөкөт көбүрөөк болду да. Өкүл ата кылып шайлагандар көбөйдү сизде айылда? Өкүл ата барганы. Өкүл ата шайлагандар бар, ооба. Айылда өзүмдүн өкүл балам бар. Канча өкүл балалуу болдуңуз? Бир өкүл балам бар айылда. Негизи меники 3. Бирөөсү Москвада турат, бирөөсү Бишкекте турат, бирөөсү айылда. Жакшы экен да Бишкекке гастролдоп келсеңиз, Москвага барсаңыз. Мирбек мырза, мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Ушул маек соңунда сиздин жакшы дагы бир жагымдуу чыгармаңыз менен аяктагыбыз келип турат эфирде. Бир чыгармаңызды аткарып өтпөйсүзбү? Сүйүүнүн керемети же жаңы жазган чыгармаларыңыздан өзүңүзгө жаккан же эски ырларды жаңы кайрыкка салып ырдайсызбы? Тегил сөзү Биримкул Албаев, Апа Жайныковдун Жаз деген чыгармасын ырдап берейин. Сагындым жазды, сагындым айтала гүлдөрүн, сагындым тону, сагындым ай торгой үндөрүн, кадырын жаздым, биринчи билдим ай мен бүгүн. Кайдасың жазым, кайдасың менин ай сүйгөнүм. Арманым күчөп, арылбай ай койдум санадан, аппак гүл издеп, аргымак ай чапкан таладан. Ызгары кыштын ызалап менин ай баратат. Кайдасың жазым, кайдасың менин ай садагам. Браво. Рахмат сизге.
убактыңызды бөлүп биздин түз эфирге келип жалпы колдонуучулардын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Мындан ары дагы сизге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт, сизге ден соолук, ата энеңизге ден соолук каалайбыз. Эркин микрофон. Рахмат сиздерге да рахмат. Эми бул жакта келген ушул түз эфирге катышкан көрөрмандарга дагы терең ыраазычылыгымды билгизем. Баягы ушул аркылуу болсо дагы сүйлөшүп, сырдашып, болгон келечекке карай болгон нерселерди ачыкка чыгарып сүйлөшүп алдык. Бул нерсе мага дагы өзүнчө бир жеңилдик болду дегендей. Сиздерге да рахмат, ушундай баягы учурду түзүп бергениңиздерге, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде түз эфирде конокто Мирбек Иманбеков болду. Эмки эфирден дагы башка бир конок менен жолугушканча сак саламатта калыңыздар.